Министрликте bir анализ барбы? Эмне себептен Бишкекте үйлөр кымбат? Себеп эмнеде? Курулуш материалдар кымбатпы? Же уруксат алыш оор кымбатпы? Же коммуникациялар кымбатпы? Же жумушчулар эмнеге бизде өткөндө мисалы мен Астанага бардым эле, ал жерде 500-600 доллардан башталат экен да квадрат метр Черновой. Бизде андай баалар бир 5-10 жыл мурун бар болчу да, азыр жок андай баалар. Эмне себептен биздики кымбат? Баалардын жогорулашынын негизги бир себептери деп биз ойлойбуз. Бул азыркы күнү ушул курулуш материалдарын бул жака алып келип куруу болгондо ошондо баалар көтөрүлүп жатат. Андан тышкары инфляцияны да эске алыш керек. Андан тышкары азыркы күнү Бишкек шаарында спрос көбөйгөнбү, бирок баасынын акыркы 1 жылдын ичинде былтыркыга салыштырмалуу баасы көтөрүлдү. Аны моюнга алыш керек. Акай мырза, эми жогорку кеңеш 2 жумадан кийин каникулга чыгат. Ошон үчүн бизде азыр убакыт жок. Эртеңки курулуш комитетке бир анализ ала келиңизчи, эмне себептен кымбат? Ошол эле мисалы Алматы менен салыштырсаңыз болот. Сейсмология бирдей, курулуш стандарттар бирдей. Эмне себептен бизде үй ошого караганда кымбат? Жарайт. Өткөндө цемент абдан кымбат болуп атты. Мисалы бизде 600 сомго чейин жетип атканда, мен Алматыда кыргыз балдар цемент сатат, алардан сурасам алар 300 сомдон сатып атыптыр да, розница. 2 эсе разница болуп атты да. Сиз ошонун баарын көзөмөлгө алып бир сунуштарды берип турбасаңыз, эми көрүп атасыз, элде киреше ойдогудай эмес, үйлөр ижаралар кымбат.